Окуу жылын аяктоо алдында ата-энелер ар кандай социалдык тармактар аркылуу лагерлерди издей башташат. Жайкы каникулда баласынын эс алуусун кантип толук жана эсте каларлык өткөрүүнү ойлоно баштайт. Алардын арасында Ош шаарынын жашоочусу Адилжан Абидов да бар. Азыр мектеп бүткөндөн кийин уже үйдө эртеден кечке бош болот. Уже телефон, дагы ошо компьютер, ошол менен зависим болуп калып атат. Даже көчөгө чыгарсаңыз да, көчөдө балдарды алып көрсөңүз, телефон кармап отурушкан болот. Эми лагерге берип койсоңуз, ал жерде кружоктор болот, сабактар болот, мусулман болгон үчүн диний сабактар дагы болот. Ошолордон кичине мына жайда бир эки ай жүрсө дагы, хотя бир ай жүрсө дагы, ошол жерде эртеден кечке болуп, кичине ошол жерде өткөн уроктордон үйрөнүп келет. Окуучуну окуу жылы аяктаган соң жаңы жер, жаңы достор тапса, алар үчүн пайдалуу дешет адистер. Көңүл ачуучу программалар, чыгармачыл сынактар, оюндар баланын эс алуусу жана жаңы нерселерди үйрөнүү, өз жөнөмдүүлүктөрүн ачууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эле учурда үйдөн жана үй бүлөдөн алыс эс алуу көз карансыздыкты түзөт. Күн сайын ата-энесинин көзөмөлүндө болгон бала бардык нерседе алардын жардамына таянат. Ошондуктан өз алдынча чечим чыгарууну араң үйрөнөт. Балдар лагеринде балага мындай мүмкүнчүлүк берилет. Себеби ал үй тапшырмасын өз алдынча аткарышы керек, бирок кеңешчилердин катуу жетекчилиги астында балдардын күн тартибине ылайык жашоого үйрөнүүсүнө да шарт түзөт. Балдар үчүн бул абдан маанилүү болуп саналат. Ушундай эле лагерлер Ошто окуучулар үчүн уюштурулган. Алардын бири шаардан алыс эмес, жаратылыштын койнунда жайгашкан лагерь. Илим технологиянын кылымы деп бүт бардык балдарыбыз телефон менен азырылып калган да. Ал эми ошол биз ошону телефон, ушундай бир шаардагы чөйрөдөн ушу жаратылыш менен байланыштырып, балдарыбызды ошол бул жака лагерге чакырып атабыз. Бул жерде эң негизги максат эмне? Ошол баланын руханий жактан азык алуусу жана акыл деңгээлинин өсүшү үчүн жана дагы ден соолугун чыңдоо максатында ушул лагерди уюштурдук да. Мында ошол биз 10 күндүк самал уюштурганбыз. Ошо балдарыбыз биринчи 10 күндүгүндө самал ичет, бенин сүтүн. Бул ошол ден соолугун чыңдоо үчүн дагы. Андан сырткары сабактарыбыз түшкө чейин бул жакта боло турган болсо балдар үчүн. Ал эми түштөн кийин жайлоодо болот. Мында окуучулардын убактыларын жемиштүү жана пайдалуу өткөрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мунун негизги максаты окуучуларды түрдүү оюндар менен чоң жашоого даярдоо. Биздин лагердин негизги өзгөчөлүктөрү бул балдар, кыздар өз-өзүнчө болот. Жатаканадагы окуулары бардыгы өз-өзүнчө болот. Ошондой эле билимге басым жасалды, ден соолук боюнча басым жасалды, жана ошондой эле шаардан алысыраак табиятка көбүрөөк басым жасалды. Жана биздин бул лагердин ичинде адеп ахлак үйрөнүлөт, араб тили бар, англис тили бар, жогорку деңгээлде программа түзүлгөн бул нерселерге. Ошондой эле кыздардын адеп ахлагына, балдардын адеп ахлагына, айлана чөйрөгө бири-бирине болгон мамилени үйрөтүү максатта ушул лагерь уюштурулду. Ош облусунун жетекчилиги тарабынан ар бир райондо быйыл лагерлер уюштурула турганы белгилүү болду. Айымкан Исралкызы, Хилола Ашорова, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош облусу.